Санкцияга иленген кыргызстандык Троя компаниясы Чүйдүн Токмок шаарында жайгашкан. Бул компания телекоммуникация, навигация жаатындагы электрондук жабдууларды экспорттойт деп айтылат анын веб-сайтында. Кыргыз өкмөтү азырынча АКШ өкмөтүнүн санкциялык чечимине расмий жооп бере элек. Бирок кыргыз бийлиги Россия менен соода алакасы Украинадагы согушка чейин эле кызып баштаганын жөө келтирүүдө. Орусия Федерациясы менен эле эмес, бөлөк мамлекеттер менен дагы соода жүгүртүүбүз өсүп атат. Ошол эле Европа мамлекеттери менен деле биз бир нече эсеге соода жүгүртүүбүздү өстүрө алчу учурда турабыз да. Анан Россия Федерациясы бул Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири болуп эсептелинет. Жана соода көлөмү боюнча Кытай Республикасынан кийинки эле Россия Федерациясы турат да. Ал эми 2022 жылы болсо Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясы менен товар жүгүртүүсү 3 миллиард, болжолдуу түрдө 3 миллиард 234,6 миллион долларды түзгөн. Кыргызстан былтыр товарлардын импорты жана экспорту өскөнүн салык саясатындагы өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгы катары баалайт. АКШнын соңку санкциялык чектөөлөрүнүн алдында Бишкекке АКШнын мамлекеттик чоң кызматтагы өкүлдөрү келип кеткен. Эксперттер анда Кошмо Штаттары согушта колдонулуучу товарды Россияга ташуу тууралуу жумшак эскертүү бергени келгенин айтышкан эле. Америкалык расмийлерге улай эле жакында Бишкекке Британ парламентинин өкүлдөрү да келишти. Алар да Кыргыз бийлиги менен санкция маселесин талкуулашты. Жолугушуулардын жыйынтыгында товарлардын 9 түрүн Кыргызстан аркылуу Россияга экспорт кылбаш керек деген так түшүнүккө келдик. Анткени булардын ичинде көп адамдын өлүмүнө себеп болгон товарлар болушу мүмкүн. Батыш мындайга абдан олуттуу мамиле жасамакчы. Биз бул тууралуу Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнө да айттык. Алар мунун кесепетин жакшы билет, туура кабыл алышты. Буга чейин Евро биримдиктин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Европадан Кыргызстанга өтө көп өлчөмдө товар ташылып баштады деп тынчсыздануусун билдирген. Ал товарлардын 770 түрүн согушта колдонуу ыктымалдыгы бар дешет. Бирок Евро биримдик андай товарлар тизмесин Кыргыз бийлигине бере элек. Ошентип Кыргызстанды учурда туш тараптан санкциялык кысымдар тууруп турган чагы. Эксперттер региондогу башка өлкөлөрдө эле Кыргызстандагы Батыш менен Россиянын тирешинде чайналып жатканын белгилешет. Биз Россия менен болгон толгон токой уюмдардын мүчөсүбүз. Аскердик, экономикалык жактан деги койчу бүт тармакта кызматташтыгыбыз бар. Анын сателлит өлкөлөрүнүн катарында экенибизди моюнга алыш керек. Бирок азыр бизде тандоо маселеси жаралууда. Биз азыр аймактык ири державалар тоталитардык режимдеги Россия менен Кытайдын этегин кармайбыз же демократия үчүн деген өлкөлөргө багыт алабыз. Батыш өлкөлөрү мындай талапты жалгыз эле Кыргызстандан эмес, бүт Борбор Азия өлкөлөрүнө коюп жатат.